Мен атым Элдияр Мырзалиев. Мен 1991-жылы Көкжаңак деген шаарында төрөлгөм. Негизинен бизде баягы шаарыбыз Шахтерский шаар болгондо көмүрдүн добычун айынан курулуп, московский обеспечение болгондо СССР бузулгандан кийин московский обеспечение токтойт да биздечи. Эл эмне кылышын билбей калат. Мурун кичине эгин тегин кылса, азыр мурдагыдай болбой калды. Суу таңкыз, суусу азыраак, полялар аз. Статистика боюнча 12 000 население. Ишке жарактуу молодежь азыраак. Миграцияга кетет. Миграцияда көбү. Миграцияга 17 жашында кеткен. 6 жыл ал жакта болгон миграцияда. 6 жылдан кийин выдворение болуп 5 жылгачы. Андан Кыргызстанга келип, биздин мэрияга, Көкжаңак шаарыбызга МОМ деген организация болот. Ошол маалда таанышам. Биринчи жолу МОМдо поддержка проект жасаң для стартапов. Ушундай жардам беребиз. Көйгөйлүү маселелерди чече ала турган болсоң деген. Шаарыбызда биринчи эле көйгөйлүү маселе ушу бөлкөнан болчу. Мага бир жарышный шкаф, бир тестомес бөлүп беришет. Бөлкөнанды биз Жалал-Абадтан сатып алып алдык да. Кыштын күнү кар жааганда проблемныйраак болуп калчу. Мэрия тараптагы кайдыгер карабай, давай бизде ушундай деп туруп, ушул зданияны, имаратты ажыратып берген да. Какой-то частин давай пекарня кыл, какой-то частин магазин кыл депчи. Азыркы күндө пекарняда 4 киши иштейт, доставкада магазинде 4-өө, строительныйда 1-өө, 9 адам общий. Мен атым Тай. Мен бул жерге келген 2 ай болду. Мектепти бүткөм. Мектепти бүтүп, анан бош жүрбөйүн деп өзүмө тажрыйба болуш үчүн бул жерге ишке келдим. Бул жерде биз ошо күнүнө 500дөн, 400дөн бул жерден бөлгө чыгат. Бул жерде пряниктерди апышат. Эгерде жаштар эмне каалаганын билсе, алар кантип ошого казан жетишти жолун таба алат да.